Султанраев, Шыбыргак. Әңгеме. Бөспөлтөктүн кырынан өтүп, чоңарыкка кире бергенде, ысык атадан бери жол катары аны улап келаткан жамгыр күчөдү. Түн оуп калса да бешимден бери жааган жамгыр ан сайын шатырап, көнөктөп жаап атты. Жолда кара жаандан көзгө дааны көрүнбөйт. Бет маңдай чыккан машинелерден ачуу жарыгы тикендей сайылып, бир ирмемге көзү уялтып, 5-6 метр жер байкатпайт. Ал мындайда жол чекесине чыга берет. Удаа чыккан машинелерге кээде жол бошото калып, жээкке сүрүлөт. Машиненин маңдай айнеги тердегени аз келгенсип, көз айнеги да булоолонуп чыкты. Жол катар жүдөп келатты. Корккону бу жол жар бооруна жакын. Жамгырда машиненин дөңгөлөгүн тартып кетсе, ылдый карап кулап кеттиң дейбир. Асмандын ырайы бузулуп, барган сайын нөшөр күчөп, чакалап куюп турду. Айнек тазалагычы да кыйч деп шаштысы кеткен шыпыргылары менен арчы бүтө албайт. Көзгө эчтеке илешпей, жарыктар гана сууга жуулгансы бүдөмүк көрүнөт. Бүгүнү асман сөгүлдү. Бу жаан кейпи таңга жуук гана барып токтобосо токтой тургандай эмес. Көзгү жаан. Бу жаан жөнүндө алгач Раматылык апасынын оозунан укканы бар. Апасы сөзмөр адам жаанды ар башка атап, эчен түрүн билет эле жарыктык. Көзгү жаанда апасы Шыбыргак жаан дээр эле. Садыкка жааган жамгырдын баары эле бирдей, баары эле окшоштой. Бу жаан күздүн белгиси. Жарыктык апасы бу жаанды ала канчык Шыбыргак жаан деп коер эле. Ала канчык Шыбыргак жаан бара-бара сүрүн көрсөтүп, жаба жапкан жамгыр менен күзгү жалбырактар терезеге келип жармашат. Калдактаган шамалдын да үрөйү бузулду. Күзгү нөшөр шыбыргактап, доолу кыялын көрсөтө баштады. Асман челеги кайрадан чоңураак жыртылды. Садык ысык атага барган. Анын да акыркы күндөрү иши жүрүшпөй, бирин кылса экинчиси калып, бири бүтсө экинчиси бүтпөгөн маал эле. Чоңарыктан ылдый шаарга жакындаган сайын бу жаанын табы кайтып, аягы үзүлүп бараткан. Арыктарга батпай ашкан суулар чоң жолго жайылып кеткен. Бет маңдай өткөн машинелердин дөңгөлөгү сууну алдыңкы терезеге шалп чачып өтөт. Маңдайкы шыпыргыч тыным албай кыйч иштеген. Садык бүгүн суй жыгыла чарчады. Колу рульда болгону менен көзү жамгырга карабай, чарчаганданбы алеки сам жумулуп кетет. Машинелердин сигналы жабыла чачылган суулар гана анын кирпеген ылдый тарта албады. Уйкусун качырды. Шаарды ала канчык шамырак жалмап өткөнбү, жолдун үстү агын суу. Шаарга да кирип келди. Машиналардын аягы басылбай, жол тыгын. Түн оуп калса да, шаардын жашоосу кыймылда. Мындай кезде Садык буйтатма чолок көчөлөр менен кесип өтүп, тыгындан качат. Жол эбин издеп, батыраак үйгө жетмектин айласын көрөт. Радиолада Шопендин жеңил музыкасы. Керемет музыка. Ушу музыканы уккан сайын бу дүйнөнүн кир когунан кутулгандай, көңүлү тазарып, башка бир ааламга кирип кетер эле. Миң укса да тажабаган жагы бар Садыктын. Азырда ушу сезимдин тутумуна келет. Шопендин ноктюрну Кудай даарыган музыкада. Кол телефону чыр этип калды. Селттей түштү. Телефонун ары жагынан уйкусунун ортосундагы аялынын үнү угулду. Келатасыңбы? Сени жер жутуп кеттиби? Деди аялы. Саат канча болду? Садык кыска гана жооп айтты. Келатам, деп телефонду өчүрүп салды. Кээде аялынын бейубак чалган телефону ага безге сайгандай мазесин алар эле. Азырда ошол абалда калды. Бүгүн не болгон мынчалык? Тар көчөлөрдөн да уйгу туйгу машина үзүлбөйт. Кара жаан шыбырыктап көз ачырбайт. Түн болсо бир убак. Шопендин музыкасы гана бу дүйнөнүн көр тирлигинен аны ажыратып тургандай сезилди. Бу түндүн ырайына жарашпай турган музыка. Пианисттин манжылары не бир керемет ойноп, көңүл кырын арбап алат. Садык уйкусуз узак түндөрдө Шопендин музыкасын коюп, анан бир убакта уйкуга кирип кеткен адаты бар. Азырда бу музыка аны уйкуга тартып турду.
корккон эле көз илешип кетпесе экен. Кайрадан алаканчык шамгырак көз жашын төгүп кирди. Кирпиктери ылдый тартылып, бир азга көзү жумула калат да, каршы терши машинелердин сигналын укса умачтай ачылат. Лев Толстойдон Правда көчөсүнө оңго карай бурула бергенде, жолдогу сел машиненин дөңгөлөгүн четке тартып кете жаздады. Ал Правда көчөсүнүн айрылыш жагына бурду да жол чекесине чыкты. Бир аз куш уйку салып алайын деди. Кырсык Кашкабак ортосунда. Бу абал менен алыска бара албайт. Бир аз туг этип алмакка токтоду. Машинесин өчүрбөй аварийканы күйгүзүп койду. Музыканы бир аз кичирейтти. Сыртта жаан. Башын рульга коюп бүргүлөп кетти. Акырын угулар угулмаксан Шопендин музыкасы. Машиненин ичи көңүрт жарык. Ал чарчап куш уйку калдырды. Арткы эшик тараптан үн чыккандай болду. Кимдир бирөө арткы эшикти ачканга аракет кылып тартып да көрдү. Ичинен жабылган эшик ачылбады. Садык эчтеке сезбей башын рульга жүлөгөн калыпты. Үн дагы чыкты. Сырттагы неме жамбаш эшиктин терезесин такылдатты. Терезе кайра тырс-тырс чертилди. Садык эчтегени туйган жок. Жаан жаап атты. Эми алдыңкы эшиктин терезеси чертилди. Ичкериден эч кандай жооп болбогондон ба, сырттагы неме шакек тагынган манжалар менен катуу тарсылдатты. Садык дирт чочуп кетти. Кулагы добуш чалды. Караса, сыртта бир караан турат. Кол телефонунун жарыгы менен акмалап ичкерине карайт. Ал түшүнө бербеди. Алдыда келаткан машиненин жарыгына чагылышып, анын көзүнө кол чатыр, бул адамдын жүзү көрүндү. Кол чатыр кармаган кыз экен. Түн жарымда көнөктөп жааган жамбырда жүргөн кандай неме дегенчелик ой кетти ага. Алеки убакыт өтпөй дагы бир машиненин жарыгы кыздын бетине түштү. Кыз дале эшикти такылдатып атты. Садык шырк этип кнопканы басканда машиненин 4 эшиги ачылды. Алдыңкы эшиктен үстү бүт чылк суу болгон, колуна кызыл кол чатыр көтөргөн кыз көрүндү. Ал эшикти ачып кирип баратып, орусча «Здрасте» деп эски тааныштай эле кирип келди. Эшикти бир аз кыңкайта ачты да, суу болгон кол чатырын сыртта күйдү. Садык деле түшүнбөй турду. Кыз Садыкка жалт карады да, тилмерип тиктеп калды. Кайрадан сөзүн кайталады. «Здрасте» деп эшикти жапты. Кыз Садыкты тигиле карады. Көз айнекчин интеллигент өңү маңдай чачын ак басып, жашы 60-тарга жакындап калган кишини көрдү. Садык кыздын кыймыл аракетине таң калып бүшүркөй жүз бурду. Кыз менен кошо машинеге француз атырынын жыты да кирди. Садык дале эчтекеге түшүнө бербей, бу каражандын көзүн албай тиктеп турду. Кыздын үстүндө тизеси ачык кызыл плащ, кыска юбка, платформа туфли. Кыз кол чатырын арткы отургучка ыргытты. Плащы чылкылдап суу болгонуна караганда бул кыз бу жерде көптөн бери тургандай көрүндү ага. Жөө адамдар деле бу чолок көчөдөн көп баспайт өзү. Ээн көчө. Ою алгач, бу жерде эмне кылып жүрөт деген түкшүмөлгө кетти. Экөө үн сөзсүз тиктеше түштү. Машиненин үлбөр жарыгынан ак жумал кирпиги тик чийте боелгон, эриндери алчадай кыздын өңү даана көрүндү. Штабта булар отурган машинеге чукул айдаган джиптин дөңгөлөгүнөн чыккан суу алдыңкы терезеге шарп этип жабылды. Ал экөөнүн тынчтыгын бузду. «Козёл!» деди кыз. «Өлүп бартабы? Айдаганын?» деп мурчуюп койду. «Кечиресиз, чоң кыз. Бу жаанда эмне кылып жүрөсүз?» деди Садык. «Эмне? Эмне?» деди кыз жактыра бербей. Ал дагы өңүнө жарашпаган бу сөздү курс айтты. «Эчтитекке?» «Түшүнбөдүм», деди Садык кыздын чорт жообуна таң калып. «Чоң кыз, сиз кайдан?» Садык дале суроолуу көз карашын жыя албай кардана түштү. «Кызылам» дебеди. Ал сумкасынан эендигин алып, кичинекей күзгүнү карап, эртин боеп кирди. Садыкты жалп карап алды да, упа кутучасын ачып бетин сүрттү. Упадан мурун кескен жит келди. Кыз кутучанын капкасын тарс жаап, кирпиктүү көздөрүн сүзүп, «Кеттикпи?» деди. «Каякка?» деди Садык. «Как каякка?»
Кыз иинин куушурду. Есть у тебя? Ну, где? Ордунан козголуп машинанын күзгүсүнө жакын келди да олурая карады. Ну, если чё, кыз машинанын кабинасын айланта карады. Машинеде деле боло берет, деди сумкасын жаап жатып. Садыкты кыздын жообу оңтойсуз кылды. Унчукпай машинаны ордунан козгоду. Кыз машинедеги музыканы өчүрүп колу менен бурай баштады. Мынау траурный музыкадан башка эчтекең жокпу? Кыз жактырбагандай мурдун мурчуйтуп, Red Hot, Nirvana, Муйшо, же болбосо Coldplay. Кызды териси жактырбады. Жок, деди Садык. Кайрадан Шопенге койду радиоланы. Сыртта жаан, шыбыргак жамгыр кайра күчөдө. Шопендин музыкасы сырттагы бу көрүнүшкө жарашпай турду. Садыктын телефону кайрадан шыңгырады. Аялы. Анын үнү өктөм чыкты. Ай, келатам дегениңе канча болду? Келейин деп калдыңбы? Деди трубкадагы ачуулуу үн. Аялынын үнүн жактырбай турса да токтоо гана жооп айтты. Жарым саатта. Жолду сел басып калыптыр, деди Садык. Телефон үзүлдү. Жарым саат? Жетеби? Мен 1 саатка 3000 алам, деди кыз тумсак буттарын жаап турган кыска юбкасын ылдый тартып, эмеле кып-кызыл боёгон эриндерин бир башка түйрүдү. Девушка, деди көзүнөн чаар чымыл учкан Садык. Эмне деп атасыз? Садык кызанбай кетти. Машинени токтотуп көчөгө бул кызды түшүрүп салгысы келди. Биринчиден, кыз чыйрала, мен девушка эмесмин, атым бар, Асылай деген. Экинчиден, мени кекетпеңиз. Моральда окубаңыз. Менин убактым секунд сайын акча тикейтетип турат. Кыздын маңдай териси бырышты. Сеникиндей Лексусту көрбөдү дейсиңби? Баарын көргөм. Керек болсо атыңы да жашыңы да сурабайм. Менин убактымды өлтүрбө, деди кыз тажааланып. Колуңдан келбейби? Айт. Аны түшүнөм. Кыздын кебеми баарын ачыктады. Бул кыз кардар издеп жол карагандардан го. Ою ушуга кетти. Садыктын амалы куруду. Ким болсо да ошо болсун деп көчөдө таштап кете бергенге чамасы барбайт. Сыртта шалпылдаган кара жаан. Машинени токтотуп, портмонесинен 3000 сомду алып чыкты да, ме, дегендей кызга сунду. Каерде калтырайын, деди сиркеси суу көтөрбөй. Ну, так значит, кыз акчаны санады да кичинекей сумкесине салды. Пустой выстрел бянда. Спасибочки, деди чалпуу мүнөз кыз. Кекеткени же сүйүнгөнү билинбей, сөзүн муунга бөлүп. Туңгучка таштап кой, ошо тарапта турам, деди кыз жайдарлана. Садык эчтеке айтпады. Ал кыжыл жинин терисине батыра албай турду. Жамгыр дале күчүндө. Шопендин музыкасы. Кызда сөзү түгөнгөнсөп, кол телефонун чукулап калды. Телефондон номер терди да коңгуроо кылды. Эч ким албады. Узун гудок кетти. Алеки дебей телефонуна бирөө чалып калды. Ал сүйүнүп кетти. Алло, деди кыз. Жамгыр бардык планды өлтүрдү. Үйгө кеттим. Эч ким чыкпады. Алло, угулбай калды. Кыз шыбырап айтты. Да, машинеде баратам. Жок. Мындай эле бир тип аварийный. Кыз кыт-кыт күлүп калды. Имполименто, деп кыска бөлүп айтты да жүзүн ырданды. Ну, пока. До завтра. Чао, целую, деди кыз. Кыз кебетесине жан кирди. Ал сыртты шаша карады да, бияққа солго бур. Эми түз жөнө, деди. Садык унчукпай бул кыздын сөзү менен болду. Кыздын кол телефонундагы жарык эми анын жүзүн так көрсөттү. Ак жумал, жоодуран көз, күлгөндө уюлгуган эки чуңкурчасы жүзүндө бар экен. Кыздын бул сулуулугу Садыктын дээринде муз болуп эрибей турду. Ал аны кайдыгер гана жүнү бош карады. Садык кызды карады да бир баска деминин ичине жутуп чыкты. Сен бирөөгө куюп койгондой окшош экенсиң, деди Садык. Айтты да, анан кимге дегенсип өзүнө өзү суроо берди. Сөз айтса жоопсуз калтырбаган кыз. Софи Лоренгеби? Моника Белуччигеби? Ева Грингеби? деп кыз какшы каралаш жарк этти. Баарына окшорсуң,
dedi Sadık. Эми бияққа өзің кіріп кетерсің. Машинасын өчірді. Қыз машинеден түшіп баратып, Садықты өп қояйын деп ұмсынды, ал артқа кетеншіктей түшті. Қыз қақшы қаралаш сөз ұзатты. Ет жебесең де шорпы ішкендей бол, бір қармалап қой, деп тікчейіп төшін тейіп тұрған көкірегін алдыға таштады. Садық қарап та қойған жоқ. Қыз сыртқа шыға беріп, «Ну, как хочешь», деп ешікті тарс етіп қату жапты да, қол чатырын жандырып, қараңғыға сіңіп кетті. Садық үйге келді, ешікті ашты. Бұт киімін шешіп, ақырын өз жатқан бөлмеге кірді. Үйдегілері екінші қабатта еуа ұйықтап қалыптыр. Құрсағы ашқанында ұнытты, ештекеге тәуеті тартпай тұрды. Бөлмесіне кірді да кереветіне қишайды. Андан ұйқы қашты. Жол бойы керпегінен тартқан ұйқы еме қайдадыр қачып кеткендей болды. Ал ұқтанға өзін қинап көрді. Ойдалықта бары бері одарылды. Ұйқы қашты. Сол қапталыменен жатқанда көкірегі дүкілдеп, жүрегі лақ-лақ соғып атқанын сезді. Жүрегінің соққанын қийлаға тыңшады. Ұйқысы чанақтай açылып, орнынан тұрды да терезеге басып келді. Жамғыр қайра күч алды. Қоңшысының түнекеменен жауылған чатырынан жамғырдың үні мейге сайғандай олып тұрды. Жамғыр тамчысы ташты тешкендейлі, үні мейесін тешкендей қыжыл қылып еді. Садықты, «Сен біреуге оқшаш екенсің», деген сөзі да ойға салды. Бұл есірген қызды ал кемге оқшаш тұрды? Ал кеп жүрек башында, ал сөз қайдан келгенін азыр таңызар албай тұрды. Тек қана айтты бі же, аның құлағына шайтаны шывырап кетті бі? Көкім қыжалатқа чарпылды. Таңға жуық Садықтың көзі илешіп кетті. Ал түш көрді. Түшіне қыз кіріптір. Алар екеуі екен. Айланасында миллион түркін түстегі көпілектер ұшып жүреді. Көпілектер қыздың чачына, денесіне, бүткіл өні бойына жауышып алыптыр. Алыстан қарағанда қыз түркін тазыл, сап сарғыч, көк, жашыл, ақ, чоқтой қызыл, асман көк түстегі көпілектердің қанатынан көйнек киіп алғандай көрінді. Ал жақтырған шапындың музыкасы қайдан жаңдан сыбызғыды. Бұл музыкалар жүрген ойдыңға желдей ағылып келді. Садықтың қолында қып-қызыл анар, негедір ортасынан бөлінген. Анардың екі тіліме, тиммеле, емеле дүкілдіп соғып кірген жүрегін оқшады. Қолындағы анарды сығып, ширесін көпілектерге қарай жашты. Көпілектер қыздың дене бойынан ұчып кетпеді. Алар барған сайын көбейе берді. Ширесін сыққан анардың қауығы қолында қалды. Емнегедір бұл қауық дару өле бүрішіп, қолында ұндай үбеленді. Қыз көпілектермен ойнаватты. Садық чөнтөгінен шіренкені алды да, қызды гүлдөй орып алған көпілектерге от жандырды. Bir көпілек ұшып келіп, отқа қанатын күйгізіп, жерге құрт болып түшті. Сойлап жөнеді. Садықтың қолындағы шіренкенің отына көпілектер қанаттарын күйгізіп, жер бетін бербей сойлап жүрді. Құрттар жан бүткендін барына тарудай жайнады. Ал бұт алдын қарады. Құрттар аяғына оралашып, Садықтың бұты да құрттап баратыптыр. Бұтын тартса орнынан жылбайды. Аяқ еті шылынып түшіп, қашқайған сүйектер ғана қалыптыр. Қыз бұл ойдыңды жаңыртып, көпілектердің қанатын өрттөбе дедім ға, мұны емі құрттарға жем боласың, деп қиқырып атты. Ұшы жерден Садықтың түші өзілді. Үсті чыл қара тер, өні бойы титреп тұрды. Сыртта жұмыртқадай күн көз жарыптыр. Бұл күн көйшембе. Кеш келді, чарчады дегенчелік анын ұйқысын үйдегілерді бұзбады. Садық ертесі баяғы жерден дағы өтті. Ишембі күні сығатадан ерте қайтты Садық. Түш оп, асман көзі біраз өңірөйе түшіп, сұр бұлыттар сүріліп күн чақчайды. Сығатадағы құру атқан тері заводының құрылышы бөтіп, ұшы жұма ішке түшеді. Андан қалса бір қол қауышы жоқ, бұт тосқыннан башқаны білбеген чоңдор, тезірек бүтірсеңіз, борбордан кіші келеділі, лентасын кестіріп алады, деп сары ізіне түшіп алған. Уақыт жақындаған сайын ағар қайсы еш шығады. Бірін бүтіріп екіншісіне үлгір албайды Садық. Бүгінді радиодан ауырайы кескен бұзылат деп құлағы ешітіп қалған. Қайриет асмандан көзі сығылып түшпеді. Ал бір четі түн өріп баратқан асманды көріп, жамғыр жауи бәселе деп
жүрек саадылынған, 3 күндөн бери жаан чачын. Ишемби күнү шаарда машиналар селдеп калат. Ал Совет көчөсү менен түшүп, адатынча Лев Толстойго бурду да баягы 2 айры жерден өтмөк болду. Бу жерден өтмөйүн үйүнө бара албайт, башка жол жок. Берки жолдун ремонту жаздан бери бүтпөй келет. 2-3 кыз туруптур. Кечээ күнкү кыз көрүнбөдү. Ал бир аз тынчсыздана түштү. Ал кыз эсине кылттай калганда эле «Сен бирөөгө окшош экенсиң» деген мээсинин түпкүрүнө кирип алган сөз козголот. Эми болсо ага аман эсен бекен деген көңүл тынчын эсейткен суроо кошулду. Түн жарымында айткан жеринде калтырган. Садык бу күнү түш ой кайткан. Бу күнгө дем алыш. Кайра эле көнүмүш жолуна салды. Садык ошо айрылыш жолдон өтүп баратып, жол четинде жамгырлуу түндөгү кызды көрдү. Бирок бу кыз өзүнө окшогон ойсекелер менен кызуу кепке кирип алганбы, Садыктын машинесин көрбөдү. Жолку далысын салып турган экен. Садык дароо эле тааныды. Ал өтүп баратып күзгүдөн кыздын кылчая карап калганын, анын бараткан тарабына колун жаңсап, биреги экөөнө бирдемелерди айтып аткандай болду. Дегинкиси бу кызды көргүсү жок. Тезирээк береги жол бүтсө, ошо тарап менен гана өтмөк. Айласыз ушу жолго салат. Бу жол ага жаздан бери буйруп турат. «Сен бирөөгө окшошсуң» деген сөзү да азыр да аны кычалатка салды. Кимге окшош? Бу суроо кайра илешти оюна. Кайталады. Садык бүгүн эрте кайткандан уланбы, негедир кайра береги бу тарапка каршы кеткен жол менен буруп, кыз турган жерден өткүсү келди. Садыкты тузактап алган «Сен бирөөгө окшош экенсиң» деген кеби артка кайтарды. Ал айланма жолго салды. Капыя рулду эсейип шарт бура салса, анын машинесинин тумшугуна Мерседес көө менен келди. Аз жерден 2 машина кагылышып жатып калмак экен, бир эле сөөм калды. Жамбаштан чыккан машина жер сүрүп келип араң токтоду. Кашайып күнөөлүү Садык болмок. Мерседестин айдоочусу жашыраак, кызуу кандуу немекен, колу менен башын чукуй көрсөтүп, «Мээң барбы?» дегендей ишарат кылды. «Эй, байкеси, алды артыңды карап жүрсүң? Поворотник барбы сенде? Жип тепсең эле эчтегени көзгө илбейсиңби?» деп оңураң деп оозунан ак ит кирип кара ит чыкты. Садык күнөөсүн мойнуна алгандай ыйба кечирим сурамыш этти. Машинени буруп, артка кайтпай эле кете берсемби деп да болгоду. Бирок «Сен бирөөгө окшошсуң» деген сөз мээсине кыттай жабышып туруп алды. Кайра артка бурулду. Көпүрөдөн өтүп солго имерди. Айры жолго түштү. Бу саам кыз жалгыз экен. Алыстан эле көрүндү. Кызды тааныды. Алда Садыктын машинесин байкай салып, жол чекесинен ортолой умтулду. Садык чукул келгенде «Токто!» деп кол көтөрүп да жиберди. Машина четке токтоду. Кыз жеңил кийинген. Бул кийими ага жарашык берип турду. Ал арткы эшикти ачты. Кыз менен кошо атырдын жыты кирди. Сулуу кыз экен деп койду Садык, кыздын жаштык уялаган келбетин карап. «Здрасте», деди кыз эски тааныштай. Артка отурган жеринен бир аз көтөрүлүп Садыкты кулак туштан өөп алганга да үлгүрдү. «Күндө жол карайм, өтпөйсүң. Азыр эле сеникиндей Lexus өтүп кеткен. Кара. Сенби деп койдум эле», деди кыз. Садык «Ошо мен элем» деп айткандан тартынды. «Кандайсың, көрүнбөйсүң?» деди жүзү нурданып. Бу кызга «сиз» деген сөз өөн эле. Садык ого эле улуу болсо да ага «сен» дегенден башканы айтпады. Кыз ныпым сүрдөп койбойт. Бу турмуш аны чыйрак болууга үйрөткөнбү, бошошкон мүнөзү жок. «Көрүнгөн эмне? Иш менен жүрөбүз», деди Садык жай гана. Экөө келатты. Садык кайрадан Шопенди койду. Акырын угулган музыка чыкты. Кыз унчукпады. Бүгүн ал токтоодой көрүндү. Колунда кичинекей сумкеси. Сумкени ачты да маңдайдагы күзгүгө мойнун созуп, эрдине эндик сыйпады. Кулак түбүнөн өпкөндө кыздын эрини ага кургактай туюлган. Эми бир аз суулашкандай өзүнө жарашып калды. «Не иш, кайерде иштейсиз?» деп сурабай эле коеюн. Клиенттен кайерден тиги бу деп сураганды жактырбайм. Сураганда эмне? Деди кыз, маңдайын жаап калган көкүлүн колу менен серпип. «Туурабы?» деди. Садык инин кушурду. «Убакыт барбы?» деди Садык. Оңтойсуз суроо таштады. «Как, убакыт барбы?» Кыздын көзү чекчейди.
Сен канча айтсаң ошончо убактым бар, деди Шайдоот. Ал арткы орундуктан колун Садыктын мойнуна артты. Садык акырын кыздын колун мойнунан алды. Ишенесиңби? Деди кыз, эки көзү панардай жанып. Мен түш көрдүм. Түшүмө сен кирипсиң. Буга дейре бир да клиентим түшүмө кирген эмес, деди кыз бетиндеги эки уюлчасын уюлгутуп. Айтсам өтө кызык. Айтып берейинби? Деп кыз жалт эте нурданды. Бирок түшүмө акча сурабайм, деди күлкүсүн тыя албай кер какшык аралаш. Эмнеге эле мынча серьезныйсың, жаным? Деди кыз. Кыздын бул сөзү кабагын калың салган Садыкка кополо кылды. Улуумун деп уялып турасыңбы? Любви все возрасты покорны. Тебе 30, мне 15. На двоих нам 45. Вау! Кыз буттар менен жер тепкилеп, орунсуз чалчактап кетти. Андан эч кабатыр болбо, деп кыз баа күлдү. Угасыңбы түшүмдү, айтайынбы? Кыздын ойноктогон көздөрү күзгүгө тиктеди. Экөөнүн көз карашы күзгүдөн чагылыша түштү. Шопендин музыкасы сыбызгып барат. Садык не демегиле? Айт дегендей үнсүз сөзсүз баш ийкеди. Ал бүгүн ушу кызды угайын, сен бирөөгө окшошсуң деген сөздүн жандырмагын билмекке артка бурулбады беле? Убактысын бу ойсеке кызга арнамак болду. Экөө алматинка менен жогору карай аламүдүн капчыгайын көздөй бет алды. Түшүмдөчү, кыздын көздөрү карагаттай жайнады. 1000 миллион түркүн түстөгү көпөлөктөрдү көрдүм, деди кыз. Бир укмуш десең. Садык бул кыздын түшүнөн башын укканда эле бир кызык боло түштү. Өзү да ошондой түш көрбөдү беле? Кызык. Кызга түшүн айттырбай эле бу түштү эбак билгендей таң калды. Көпөлөктөрбү? Деди Садык. Кыздын сөзүнө такат бербей эле кайдыгер угуп аткан Садыктын өнө бою тирт этип алды. Ага бу күтүлбөгөнгө окшоп көрүндү. Айраң таң абалда калды. Кыз менин оюму окуп атат, деди ичинен. Көпөлөктөр менин чачыма, денеме, бетиме жабышып алыптыр. Мындай карасам, көпөлөктөрдүн канатынан көйнөк кийип алыпмын. Көпөлөктөрдүн түсү бири-бирине окшобойт, ааламда жок түстөр. Угуп атасыңбы? Кыз Садыктын кулак түбүнө келди. Аны күйүгүп айтып атканы сезилип турду. Түш эмес, өңүндө болгондой айтып атты. Сага кызык болсо айтайын. Кыз сөзүн демете айтты. Эң кызыгы сенин могу траурный музыкаң кимдики эле? Деп кыз артка боюн таштап тунук күлдү. Кимдики эле? Кыз алдыңкы орундукка тулку бою менен жүткүнүп, маңдайына жабыла калган чачтарын айдалысына таштады. Шопендин музыкасы, Ноктюрн, деди Садык. Кыз колдору менен Садыктын желкесин сылап, сага эркелегим келип турат, деди. Кыздын колу Садыктын өйдө топчусун чечип, койнуна жөйлөп кетти. Ал кызга ордуңа отур деген тарезди жактыра бербей баш чаңсады. Мойнун алдыңкы эки отургучтун ортосунан созгон кыздын төшүндөгү алтын чынжырчасы салаңдады. Бу алтын чынжырча да тааныш урундага. Ал Садыктын көңүлүн имерди. Бу буюм дагы тааныштай. Кайсы бир жерден көргөндөй. Эсине кылт дейт да бушаймаңга салат. Муну ал кайерден көрдү эле? Мындайлар азы табылбайт. Ананы эместей албай койду. Кайерден көргөн? Жети кана ага ушундай сезилдиби? Кыз Садыктын бул абалын байкай койдубу? Сага менин түшүм кызыкпы, же могу чынжырчабы? Деди. Анын тарыхын кийин айтып берем, макулбу? Кыз чалчактай түштү. Мен көпөлөктөр менен ойноп жаттым. А сен чөнтөгүңөн ширеңкени алдыңда, анан аны тамыздың. Сен тамызган утка мени гүлдөй ороп алган көпөлөктөр учуп жөнөдү. Байкуш бир көпөлөк учуп келип, отко канатын күйгүзүп, жерге курт болуп түштү. Анан сойлоп жөнөдү. Эң эле кызыгы менин денеми көйнөктөй жаап турган көпөлөктөр сенин колуңдагы отко бир калбай учуп атты. Колуңдагы ширеңки отуна көпөлөктөр канаттарын күйгүзүп, куртка айланып, жер бетин бербей сойлоп жүрдү. Курттар таруудай жайнады. А бир убакта өзүмө карасам, мен дырдай жыпчылаңач калыпмын. Сенин бут алдыңа карадым. Курттар сага оролошуп, бутуңу жей баштады. Ордуңан жылбай койдуң. Кызыгы мен да жыла албайм. Сенин бут эртең шылынып түшүп, кашкайган сөөктөрүң гана калыптыр.
Мен сага айтып атам, көбөлөктөрдүн канатын өрттөбө дебедим беле. Мына эми курттарга жем болосуң деп эчкире ойладым. Ыйым басылбайт. Оозума могу алтын чынжырчаны алып келип, ыйлабайын деп тиштерим менен катуу тиштеп турдум. Оозум канап кетти. Канды көргөндө көзүм чакчайып ачылды, деди кыз. Түшүн айтып, муңайым көздөрү менен Садыкты кейиштүү карады да, түшүмө да түзүк түш кирбейт. Кан менен бүтөт, деп кыз аянычтуу өрөпкө үшкүрдү да, башын арткы эшиктин терезесине коюп, каңырыгы түтөп канаттары кайрылган куштай кусалуу көздөрүн жумду. Кыздын кымча бели, өнө бою кундуздай кара чачы, ак жуумал сулуу жүзү дагы бир рет кашкая көрүндү. Ыйлаганы же көзүнүн жашылданганы билинбейт. Садык кыздын түшүнө сөз кошо албады. Аны кантип жормак? Кызык, мен да ушундай түш көргөм деп, бу кызга айтсынбы? Айтып не кылат? Кыз ага ишенеби? Бу кыз ага эч бир жанга ишенбегендей, дүйнөдөн көңүлү калгандай таасир калтырган. Сойкунун сулуу көзүнүн тереңинде бош чөл жатат. Ошол чөлдүн ар бир комундай үбөлөнгөн арманы жатат. Сезимди курмандыкка салып берүү да азап окшобойбу? Анда адамдык сезимдин изи калбагандай туюлду ага. Бөт өмүрү тукулжураган өкүнүчтөй сезилди. Кыз башын терезеге койгон бойдон уйкуга кирип кетти. Катуу чарчаганы анын жүзүнөн эми көрүндү. Кыз Садыктан түшүм кандай экен деп сурап да койгон жок. Өрөң бараң кире баштады. Садык Аламүдүн суусун бойлой өйдө кете берди. Каякка барам деп мээ чыңалтканда ойлоп да койгон жок. Көзү түшкөн тарапага бүтпөгөн жолго айланды. Улам чайкалган машиненин арт корунундагы кыз машиненин терезесине башын жөлөп, таптакыр эле ойгон бочудай терең уйкуга кирип кетти. Сен бирөөгө окшошсуң. Бу кеби жүрөк башында коргошундай уюп келет. Кимге окшош, кимге? Садык кызды кылчая дагы бир дар карады. Чачы маңдай бетине жабылып, уртунун сол тарабында чекиттей калы бар экен. Буттарын кайчылаштыра куш уйку тартып кеткен кыздын жоон саны машиненин үлбөр жарыгында көрүнүп турду. Кыз эрги ушунчалык ынтаа менен түшүн айтып жатып, акырында өңү сур болоттой тартылып, тунарып чыкты. Эми эле ачылып турган көл бүрүшкөндөй болду. Түшүчү. Бу эмне, кокустукпу? Кокустук болсо неге кечээ түнү өзү көргөн түштөн айрып алгыс окшош? Таң калды. Көпөлөктөр, жер жайнаган курттар, ширеңке. Мунун баарын ал кечүү түнү түшүндө көрбөдү беле? Кыздын мойнунан көкүрөгүн салыңдап түшүп турган алтын чынжырчасы да муну кызык абалга түрттү. Ал жөнөкөй эмес. Чынжырчанын учунда кичирээк алтын медальон. Бу медальонго лотостун сүрөтү чегерилген. Байыркы Кытайда лотос да аруулук менен ыйыктыктын символу дейт. Садык рульда баратып, 2 күндөн бери мээсин сыккан дейди ойлордун албуу толкунунда калды. Кыз, алтын чынжырча, лотос. Бу анын түпкүрүндө үйлөшө албай жаткан, жиптей чаташкан абалы менен өтмө катар байланышы бар эле. Жаадына артта эсинен алиге чейин өчөлек жылдардын түрмөгү келди. Кыз уйкуда, чарчады. Аламүдүн суусунун боюнда жөн адамдын деле уйкусу келет. Аба таза. Садыктын тарам чачкын ою миңге бөлүнөт. Бир чети кыздын уйкуга киргени да арсаар туюмду тусмалдап алууга, ирети менен эстеп алууга шарт берди. Бу кыз качанкы окуяны эске салды. Эскерүүнүн алгачкы сөзү аябай окшош экен, куюп койгондой деген сөз менен башталган. А кезде экөө тең ушу кыздын курагында эле. Ал машинени өчүрүп сыртка чыкты. Аламүдүн суусу өмүрдөй агып атат. Бунун эскерүүсү да качанкы артта калган өмүрдүн агып кеткен шарындай, окулбаган чоң китептин барагындай жыртылып кетти. Ал тек гана жыртылбайт. Эстеген сайын көкүрөгүн муздак тырмактар менен тырмалап келет, тырмалай берет. Садык колдон келсе, бул тамчыдай үзүлүп келип, мээни тешкен качанкы бир эски окуянын упум эске алгысы жок.
Кээде пенде баласы ушинтип эскерүүдөн да жаа бою качып калат окшобойбу. Экөө тең акыркы курста эле Садыкты академияда калтырабыз деп, ага жаш окумуштуунун ортун болжоп аткан. Сүйлөшкөн кызы да бул борборго жакын Горномаевка айылынан эле мугалимдин үй бүлөсүнөн экөө тең окууну бир жылы бүттү. Садык шаарда калды, кыз айылдык ооруканага бөлүндү. Ага академиянын Киев көчөсүндөгү эски 3 кабаттуу үйдөн бир бөлмө тийди. Кызынын аты Асель. Өзгөчө май айынын ортосунда Горномаевка айылынын чеке бели кып-кызыл чоктой күйгөн кызгалдактарга урунот. Анан экөө айыл четинде жолугуп, бөксө жоон адырлар менен кызгалдактуу талаага жөнөйт. Бу Аламүдүн суусунун боюна да байма-бай келип турушар эле. Ошо жылы күзүндө экөө баш кошмок болду. Азыр ошо суу боюнда туруп, агылып аткан өмүрдүн бир тамчысын эскерип турду. Асель бу машинесинде уктап аткан кызга түспөлдөш. Анын да ууртунун оң жагында чекиттей калы, күлгөндө жыйырылган чуңкурчасы бар эле. Садык ошо жылы жаш окумуштуу катары Токиого симпозиумга барган. Колундагы бир аз акчасын үнөмдөп отуруп, алтын чынжырча алган. Алтын чынжырчанын медальонунун бетине лотостун сүрөтү чегерилген. Аны алыскы күнчыгыш өлкөсүнөн келип, Аселдин туулган күнүнө тартуу кылган. Лотос жапондордо аруулук менен ыйыктыктын белгиси эле. А кезде чанда адам гана Жапонияга барбаса, оңой менен эч ким бара алмак эмес. Бу белек эч кимде жок, кайталангыс көрүнгөн. Убакыт агын суудай өтүп атты. Күндөрдүн бир күнүндө экөөнүн ортосунан жыракка кетти. Бу жаш окумуштуунун тагдырыбы, бешенесиби, оопасыз окуя болду. Садык илимий жетекчиси академик Тынаевдин кызынын көзүнө түшүп калат. Шаарда академиктин үй бүлөсүндө өскөн бул кызда эчтекеден тартынмай жок эле. Анын аты Лира. Лира Садык менен бат эле камыр жумур болуп кетти. Экөөнүн мамилеси кантип төшөккө жеткенин да Садык элес албай калды. Бу окуя чагылгандай көз ачып жумгуча өттү. Бу алакы күн сайын кайталана берди. Кыз ата-энесине Садык менен болгон мамилени жеткирди. Асель менен күзүндө той өткөрүүнү болжогон Садык эки оттун ортосунда калды. Жүрөгү жартыга бөлүндү. Асель экөөнүн да бети ачылып, ошо кызгалдактуу белесте алар кыз жигиттен эр катын мамилесине өткөн эле. Күздө өтө турган той экөөнү баардык эшикти ачып койгонунанбы, алардын да бети ачылып калган. Садык сентябрдын башына дейре ар кайсы шылтоо менен Аселине жетпей жүрдү. Тойго да бир айдай калган. Бир күнү Садыктын жалгыз бөлмөлүү үйүнө Асель келет. Бул күнгө ишенбей эле. Садыктан кабар жок. А күнү Асель шаарга келип Садыктан кабатырланып, аспиранттардын 3 кабаттуу эски үйүнө келет. Үйдүн эшигин такылдатса, ичкериден жооп болбойт. Эшикти тартып көрсө ачылып кетет. Лира бу куркулдайдын уясындай болгон Садыктын үйүнөн такыр эле чыкпай калды. Колу бошосо эле ушул жерде Аселдин көзүнө эмеле душтан чыгып бараткан дырдай жылаңач аял урунат. Анын жүрөгү кабынан сөгүлүп түшчүдөй болот. Селейип, көргөн көзүнө ишине албай турган кезде береги бөлмөдөн алдын сүлгү менен жаап алган Садык көрүнөт. Асель эчтеке айтканга күчү жетпей, көзүнүн жашы атып, шарт тескери бурулат да эшикти тарс этип жаап, ыйлаган бойдон ылдый түшүп кетет. Бу кайсы неме? Беспардонная. Ким бу? Деп Лира Садыкты жаргата кайт. Бу жерден да чыр чыгат. Бир жерден чыкканда карабастан чыныгы махабатты башынан өткөрө элек. Бу академиктин кызы жаштайынан түнтүрөөгө өскөн Садыктын үстүнөн кайыш тилип, буга дерки Асель менен болжошкон мамилесин бырын чырын кылды. Лира экөөнүн ысык ымаласы эл оозунда айтылып, көбүр-сөбүр сөз ырбайт. Садыкты академик Тынаев чакыртып алып, маселени кабыргадан коет. Ачыктан ачык эле Лирага үйлөнөсүң. Үйлөнмөсөң шермениңди чыгарам деген катаал талап коет. Мен эмне, эл журтка шерменде кылайын дейсиңби? Академик Тынаевди кантип каралайбыз дегендердин чырагына май тамызгың барбы? Деп катуу заарын жажат.
Садык көчөгө чыгып калат. Көздүн башында жамгырлуу күндө ошондо да шыбыргак жаан чакалап күйүп турганда Горномаевкага барган. Акмалап айылдын медпунктунан Аселди таппай келет. Айырдагилер аны 2 жумадан бери көрө элекпиз, дайынын да билбейбиз деп айтат. Акыркы автобус менен ал шаарга кайтат. Үйүнө эбак эле Лира орночо калып, Садык менен жашап калган. Андан калса кош бойлуу, оордоп калган эле. Садыкты жашоо кажый баштады. Эсинен Асели кетпейт. Басса турса жүрөгүнүн башында. Өзүн бу абалдан алып чыгууга күч таба албай койду. Акыры бир айласын көрүп, Аселден болбоду дегенде кечирим сурап, күнөөсүн мойнуна алып, жеңилдеп алсамбы деп атайы чыгынып айылга жөнөйдү. Болжошкон бу убакта алардын тою өтүп, төтүн булатып калмак жөнү бар эле. Баары тескери кетти. Быт-чыды чыкты. Аселди ашкере сүйөрүн. Күн өткөн сайын бу сезим күчөп, жанына жай бербей уюп туруп алды. Эмнеси болсо да бир көрүп кайтайын деп чечим кабыл алды. Горномаевканын Дамаамат тыгын автобусуна акыркы болуп кыпчылып жолго чыкты. Жол ортолуп айылга жакындай бергенде асман шатырап, жамгыр төгүп берди. Көзгү жаан оңой менен токтобойт. Шатыратып атты. Айылдамага келгенде айдоочу алдыңкы эшикти ачып, жүргүнчүлөрдөн акчасын алып бирден түшүрө баштады. Автобустун баш жагынан Садык капыстан Аселди көрүп калды. Көрдү да жүрөгү кабын тешип чыкчудай ооп колчуп кетти. Алдында үйпөлөктөгөн адамдар кыбырап, тез түшпөй ылжырап туруп алды. Ал бир аз эңкейип Аселди кырады. Ак боз плащчан жамгырга чыгаар менен кызыл кол чатырын жандырды. Асел кошкат экен, курсагы бир кыйла чыгып калыптыр. Көрдү да ордунда тып токтоп калды. Арттагылар жүткүнүп, анын жанынан суурулуп сыртка чыга берди. Терезеге эңкейип караса, Аселди атасы тосуп чыгыптыр. Колундагы буюмду алып, үй жакка жөнөдү. Садык автобуста калды. Кайра артка тартмак болду. Асел үйдө жалгыз кыз эле. Садыкты бу жаан дайыма жандап келет. Азыр да асман бети жыртылып, жамгыр күчөдү. Садык аялдамада автобус толгуча отурду. Асел менен атасынын карааны 15 метрдей жерден ары көрүнбөй калды. Ал бүгүнү кайра тартты. Бу айылга акыркы жолу келди. Убакыт арадан өтө берди. Лиранын 6 айлык баласы боюнан түшүп калды. Бунун баарына Садык күнөөлүү болуп чыкты. Үйдө күн алыс уруш жаңжал күчөдү. Садык иче баштады, ырк кетти. Жумушу да жылбай калды. Бир күнү үйүнө келсе, эшикке кыстырылган кагазды көрдү. Бул кагаздагы колду тааныды. Ал академик Тынаевдин колу. Садык, Лира сени менен жашабайт. Башка илимий жетекчи таап ал. Бул үйдөн бир күндүн ичинде чыгып кет. Башка адамдар көчүп келет, деп жазылыптыр. Ал бүгүн уктай албай чыкты. Таңга жуук кайрадан Горномаевкага жол алмак болду. Эмнеси болсо да Аселге жолугуп, баарын айтып, кечирим сурамак. Асели кечирер бекен. Дүйнөнүн азабы ушу суроодо турду ага. Баарынан кечип, четке кетмек болду. Таңкы биринчи автобус менен Горномаевкага жол алды. Автобустун ичинде бирин экен адам. Алар ушу айылдан бири-бирин таанышат. Садык гана алардын көзүнө учурады. Жанында болпойгон 60-тан эбак ашкан кемпир отурду. Жол арбып, автобус жолдун көбүн өтүп калганда жанындагы кемпир кепке кирди. Балам, көзүмө бөтөн учурайсың. Биздин айылдан эмессиң го. Кимдикине жол алдың? Деп калды. Садыктын эсине Аселдин атасынын аты келди. Буу кача агайдын үйүнө баратам, деди. Кемпир, буу качага туугандык жайың барбы? Деп шыр эле суроо берди. Агайды жакшы тааныйт элем, деди Садык. Аларга удаа отурган орто жаш аял кепке аралашты. О, жарыктык буугач агай, шорту. Кемпир экөө тең авариядан өтүп кете бербедиби? Бейлине арам күтпөгөн жакшы адамдар эле, деди орто жаш аял. Садыктын бүткөн бою шуу деди. Кайран киши мыкты мугалим эле. Аялын айтсаң, Кудайдын бир момун эле, деп жанындагы кемпир түпкүрдөн ачуу үшкүрдү. Алдыда тончон күпшүйгөн кылмурут киши артка бурулуп, атасынын кыркы өткөндөн кийин береги Асел кызы да бир жакка кеткен эмиш го. Эч ким билбейт экен дарегин, деп күпүлдөдү.
Boyunda var эле төрөгөн окшойт, dedi orta жаш аял. Аселге кыйын болду. Кара чечекей эле. Bir күндө көпө-күндүз экөөнүн ажырап отуруп калды, dedi жанындагы кемпир. Автобустагылар көрөгү түшүп баратты. Садыктан шүй кетип, жерге батпай, бүткөн турпаты өрттөнүп атты. Ордунан күрөтүп тура албай, өнө бою дүр этти. Бу адамдарга эмне деп кеп айтарга тили күрмөлбөй, эмне деп айтаарын билбей, дүйнөсү курушуп, ичи зил аралаш түтөп чыкты. Автобус айылдамага келип токтоду. Бут алдынан жер көчкөн Садык айылдын чок ортосундагы үйгө араң келди. Шифрленген ак тамдын боорунда үй сатылат деген жазуу, терезелери жыгач менен кагылган, дарбазада чоң кара кулпу. Жер жарылып кирип кете албай, эриңи көкүрөгүнө толуп кетти. Санаасы тытылып, тамыры сыздап турду. Үнсөзсүз үйдү карап турду. Бу дарбазадан эмиле Асели чыгып келчүдөй күңөт ой көзүнө көрүнөт. Арба жигит, үйдү сатып алайын деп турасыңбы? Деп өтүгүн кыйшайта кийип турган төкөр кишини да байкабай калды. Жок, мен тегеле, деп үнү үзүк-түзүк титиреп чыкты. Ал Арман бекен, бу жигит? Деп коңшу үйдөн жапалдаш аял чыкты. Жок, башка айылдын балдардан го, тааныштардыкына келсе керек, деп төкөр киши ылдый карап жөнөдү. Булардын көргөнүн адам башына салбасын, dedi жапалдаш аял буур булгуп. Бу акемдер бизге аталаш тууган. Аял экөө бир күндө авариядан мүрт кете бербедиби? Жаркылдаган ак пейил адамдар эле. Кызын айтсаң, Аселин айтсаң, сулуу, тунук кыз эле. Бирөөдөн боюнда болуп, анысы да карабай кетиптир. Акемдер өлгөндө ошо кызга эле кыйын болду. Эми карабайсыңбы, жамандык бир келгенде кош-коштоп келе турбайбы? Абай куш кызда төрөп, ымыркайын балдар үйүнө таштап кеткен эмеш. Ошондон бери кабар жок. Чырактай кыз эле. Ким ойлоп турушундай ыйман күтөт деп, колунан келет деп. Коңшу аялдын көзү жашылдана түштү. Садыктын оозунан кайсы балдар үйүнө таштаптыр деген капилет кеп чыгып кетти. Билбейм, аны эч ким билбейт, dedi аял. Аял сөзүн айтты да, чок баскандай чоочуп, сен эмне, Аселди тааныйсыңбы? Деп калды таңыркай аял. Садык туталанып, жок, деп үнү калтырап жооп берди. Садык каңырыгы түтөп, канаты кайрылып, шаарга кайтты. Ал барбаган балдар үйү калбады. Эч жерден жаратылуу жооп албады. Суй жыгылып, өңү көгүм түнгө окшоду. Аселин издеди, таппады. Садык көп өтпөй Новосибирскиге кетти. Ошо шаарда көп туруп калды. Үйлөндү, 15 жылга аяк басканда Бишкекке кайтып келди. 2 балалуу болду. Ал жакта иштеп бутуна турду, ирденди, эмеминтип Бишкектеги эң бай адамдардын катарында. Ошодон бери Аселин көрбөдү. Анын кайерде эмне кылып, кай тирликти өткөрүп жатканы ага белгисиз. Бирок Асел анын көкшүн өзөгүндө дамаамат жашап келди. Армандуу сүйөөсү, армандуу өмүрү, армандуу күчөсү аны менен түбөлүккө усап кеткендей сезилет. Бүгүн бу ойсеке кыздын мойнундагы чынжырчасы, лотостун сүрөтү чегерилген алтын медальону качанкы Аселин дагы бир ирет эске салды. Турмуш эске салмайын тура албагандай сезилди ага. Кызыл көгүм, машинеде уктап аткан кыз ушу кызыл көгүм маалда ойгонду. Аламүдүн суусунун жээгинде түпкүрсүз ойго батып кеткен Садыкты кыздын «Кеттикпи, уже поздно» деген кыйкырыгы селт эттирди. Ал Садыкты туңгуй койлордон күйүп салгандай болду. Кыздын турган турпатында Аселдин купуя бир кыялдары бар экенин сезген Садык азырда астыртан кабак чытып келет. Кыздын колуна тырс этип тамчы түштү. Жамгыр бир тамчыдан башталат. Асман көзү сүр салып, түнөрүп чыкты. Эми кайрадан кыбылжып, жамгыр тамчылап кирди. Бу жамгырды эмне дейт билесиңби? Деп Садык кыздан сурады. Ак жан, кара жан, нөшөрбү? Деди кыз алдыңкы эшиктин терезесин бир аз түшүрүп. Колун сыртка чыгарды. Дождь как дождь, эле го. Эмне дейт анан? Кыз муңайын бозоргон көздөрүн сүзө карады. Бу жамгырды Садык басым коюп айтты. Шыбыргак жамгыр дейт. Дагыраагы алак канчык шыбыргак дейт, деп баш чаңсап койду.
көз жамғыры. Если честно, шамғырақ пы, мамғырақ пы, мне пофиг. Бір жұмадан бері жүдетіп салды жамғыр, деп қыз бешінесін тырыштырды. И клиентов нету. Машина орнынан қозғалды. Алар шаһарға қарай жол алды. Машинада Шопендин музыкасы, екі үн сөзсіз. Садықтың тынчын алған қымғу тойлар үстінен басты. Бұл қыз естен шығып баратқан тұрмыш бүктөмін қайырып берді. Қызда артқы қатарда, терезеден сыртқа тігіледі. Ичке манжалар менен бұлы олынып шыққан терезеге бірдемкелерді жазат та қайра өчіреді. Қайра жазат. Сен қапы болып қалдың ба? Деді қыз Садыққа жақын келіп. Мен неге қап болым? Деді Садық қызға қабақ шытып. Жамғыр жөнді айтқан сөзім ме? Ұншықпай қалдың? Деді қыз көзін сүзіп. Шыбырақ жамғырды біліп алсын девіле, тек қана айттым. Жамғырдың да көп түрі бар. Садық маңдай терезеден көзін албай жай сөз қатты. Адамдың әле десем, жамғырдың да көп түрі бар екен да. Қыз өшкіріп қалды. Чынын айтсам, мен жамғырды жақсы көрем. Қыз ойлуу ұлтынды. Жамғыр асман жерде тұташтырып тұрады. Асманда, жерде бір-бірінен алыстай, Егер мен жамғыр болсам, бір-біріне қол үзген адамдарды асман менен жердей тұташтырмақпын. Жамғыр асманның жерге болған сүйесі да. Қыз саамға қиялға арбалды. Жаһандан кейін гүл шығады, құштар сайрайды, дүйнө сұлулыққа бөлінеді. Бұл асмандың сүйі күчі да. Bir азға демін ішке жұтты да, ойлуу термелді. Жамғыр жайым дегенде бірдемкені естеген келеді. Менде ошындай адат бар, бирок өзіме өзім сұрау берем. Эмнени істейм деп. Қыз Садыққа қабақ қақты. Сенде да ошындай болобу? Қыз Садықтың жообун тынымға күтіп қалды. Сенде да ошол абал болса керек, деді күзүгө қарап чаштарын сылап. Қыздың көздеріне белгісіз құса уйылғыды. Мен жамғырда жып жылаңач болып чуркагым келет. Анын ар тамчысын денем менен сезсем дейм. Адам жоқ дегенде жылына бір жолы жамғыр алдында жып жылаңач, энеден тума болып табиатқа жуынып алса дейм. Қыз Садыққа қаш алдынан қарап, бұл сөзді чын дилинен айтып атқандай қабақ шытты да. Тазарып алмақ. Адамды табиат қана тазалай алса керек деп ойлап кетем. Табиат жүрегімізді, а жамғыр тек қана жайды. Жүректің табиаты адамды тазалай албаса, жамғыр жөнеле жаап жатат дей бер. Қыз мұңайым көздерменен кейіштүү қарады. Жамғыр жааган сайын адамға үміт бүтөт. Көкіректегі тақ жуылады. Өвүшүү да, саткынчылык да, эскерүү да. Билем, көкіректің бардық тағы жуылып кетпейді. А бирок сен ага ишенгиң келет. Кыз көптөн бери көкіректөкү жаранын картын сейрейин дейбе. Эмнегедир бу сөздү өзүнүн тагдыры бардай туюлду Садыкка. Жашоо маңызы бу жаандын качан токторун эмес. Ошу жаанын алдында калып көкүрөк жууганда, деди кыз муңайым үн менен. Жашоонун кызыгы алаканыңа тамган биринчи тамчыда. Аны бекем кысып алып бетиңе сүрткүң келет. Жамгырда билегиң келет. Ар бир тамчыны бирден санап, сандан чаташкың келет. Шопендин музыкасы менен кыздын сөздөрү бири-бирин толуктап, музыкада, сөздө кыз айткан жашоо маңызын сызгылтып жаткандай тарз берди. Садык машинанын ичиндеги киргилт жарыктан кыздын жүзүн карады. Кыз Аселине куюп койгондой окшош экенин азыр да сезип турду. Окшош экенсиң, деп иштен сөз кайрады. Кеч үрүл-бүрүл, шаарга чейин дагы бир кыйла бар. Кызык, аялың бүгүн чалбады го? Буга дейри 2-3 жолу чалып жиберчиле, деди кыз. Кер какшык аралаш бырс күлүп алды. Кечкелеримди билет. Садыкта кебелбей жооп узатты. Айтмакчы, сенин көзүң түшкөн могу чынжырча лотостун историясын анан айтып берем дебедим беле? Кыз көңүлүнөн анча көтөрүлүп кеткен сөзүн эстеди. Рассказать? Деди кыз. Кыздын бу сөзү Садыкты безге сайгандай кылды. Ушу тууралуу сураганга тил бурулбай аткан. Ментип кыздын өзү айтып калганы жаңгактын кабыгын арчыгандай болду. Бу менин апаман калган жалгыз буюм. Апа деп айтсам болобу аны? Билбейм. Мен төрөлгөндө эле мени дом малюткага таштап кеткен. Кыздын маңдай териси бырышты. Кийин детдом, мектеп-интернат дегендей. Оппа. Кыз ушул жерге келгенде машине
жолдогу дөңсүрөк жерге келип, бир аз көтөрүлүп жерге дүк кетип түштү. Дорогу в ад деп коет муну. Кыз бунун баарын капка ийне катпай эле ачык айтып кирди. Интернатты бүтүп атып, физкультурник мугалим менен залетела. Спортзалдын душунда мени зорлуктап койгон. Бирөөлөргө лам десең могу менен муздап салам деп финка бычагын кекиртегиме такаган. Көрсө көп кыздар ушундай жол менен өткөн экен. Жетимдер кимге арызданып барат эле? Атасы, абасы, жакыны жок болсо. Кыз ултунуп алды. Анан дальше больше дегендей окууга кирдим, бирок бүткөнүм жок. Зачет через постель деген доценттер надоел кылып жиберди. Кыз эриндерин чүйрүп, денесин бүрүштүрүп, кубарып чыкты. Садык кызды уурдана жалт карады. Ал терезене телмирип ойго тунуп калыптыр. Кызды кыжаалат кылган жүк турду үстүндө. Экөө ың-жыңсыз келатты. Алтын чынжырчаң тууралуу кеп улайм дедиң эле? Садык унутуп калды го деп эскерте сүйлөдү. Ошону айта албай кыйналып турам. Кыз муңайым жүз бурду. Ал менден башка эч кимге кереги жок. Кыз алдыдагы орундуктун ортосуна келди. Садыкка көкүрөгүндөгү алтын чынжырчасындагы медальонду көрсөттү. Бу лотос. Апама бирөө Жапониядан алып келип берген экен, деди. Кыз оор ултунду. Көргөн билген дүйнөсү ушу. Бир жолу менттерге түшүп калып, алдырып да жибергем. Натура төлөп араң алганмын. Кыз дымып калды. Апамдан калган жалгыз таберик. Кыз сүйлөп жатты. Садыкка бул сөздөр ток менен тепкендей эле туюлду. Колу рулду кармай албай жүүнү бошоду. Бу кыз эмнени айтып атат? Бу кыз аянычтуу унчукту. Жүрөгү ар жеринен тилинип, Садыкка аба жетпей баратты. Кантип эле бу кыздан ушуну угуп калсын? Мунун баары такыр мээсине батпай кетти, бирок Садык бусам өзүн өзү кармап бакырына дейре угушу керек эле. Жүзү бозоруп, тамырынан кан качып турду. Угуп атасыңбы? Деди кыз. Ал Садыктын жүзүнө жакын келди. Ал терисине батпай чысырап чыккан азыркы абалын байкатпоого аракет кылды. Угуп атам дегендей гана баш ийкеди. Мен апамды болгону 2 жолу эле көрдүм. Атын да билчү эмесмин. Өзүн Аня деп тааныштырды. Садык аялдын атын Аня дегенде бир кызык боло түштү. Албы же башкабы? Бирок баары бир көгөнгө байлагандай окшошуп баратты. Ушу анын мазесин алат. Кыз кебин улап атты. Биринчи жолу 9-класста интернатта көрдүм. Жанында дагы бир аял бар эле. Апам мени кучактай албай койду. Ага күчү жетпеди. Колун сунса эле буюмду таштайын, мени бу жерден алып кет дейин деп турдум. Бирок анте албады. Жаштары таралбаган, жүдөө аял көрүндү. Кыз ултунуп, ичине дем жутту. Мен шарт бурулуп ордуман туруп, көзүмөн мончок жаш атып мектепке кирип кеттим. 2-кабатка барып, ултунуп ыйладым. Көкүрөгүмө жаш толуп чыкты. Кыз көзүндөгү жылтыр жашты арчып, мурдун шулук тартты. Анан 2-кабаттагы терезеден карап турдум. Жарындагы аял экөө короодон чыгып баратыптыр. Колдорунда эски чар сумке. Кыздын жүрөгү каканактап, өзү кумсунуп алды. Эрдин тешетиктеп, 2 колу менен бетин басып, көзүнөн баш багып бараткан жашын арчыды. Садыкты кабат ой басты. Тээ алыстан шаардын жарыктары көрүнө баштады. 20 чакырымдан соң шаар башталат. Жамгыр дале дыргаяктап жаап атты. Терезеге түшкөн жамгырды кыйч деп шыпыргыч тазалайт. Анын үнү да азыр Садыктын бүткөн боюн аралап аткандай туюлду. Бир паска тына түшкөн кызы кайрадан улады. 2 жолу ага жиндиканада жолуктум. Кыз үшкүрдү. Баягы жанында жүргөн аял 10-чуну бүтүп атканда мектепке келип, апаң сени көргүсү келип атат, аябай суранды. Мен сени алып барып келем. Мугалимдериң да уруксат берди деди. Экөөбүз эртеси жолго чыктык. Бишкектен 1,5 сааттык жол экен. Маршрутка менен бардык. Бу аял мага ооруканада деген. Бу жер ооруканадай көрүнбөдү. Дубалдары тикенек зым менен тартылган. Оюм түрмөбү деп кетти. Кыздын жүзү бозоруп, үнү оор чыкты. Көрсө, бу жер жиндикана экен. Коркуп кеттим. Аялга айттым, мен барбайм, кайра кетем дедим. Чочулаба. Бат эле кетебиз. 20 мүнөт болобуз да артка тартабыз деди. Мен 1 мүнөттө тургум келбейт.
Кетебиз деп чырылдап ийдим. Аял көктүккө салып, колумдан катуу сүйрөп жетилеп алды. Bir bölmөгө кирдик. Бир аз күттүк. Баягы мен көргөндөн да карый түшкөн, бетин бырыш баскан, маңдай тиштери жок аял чыкты. Чочуп кеттим. Берки аял сүйлөшүп алгыла дегенчелик 3-4 кадам бизден ары отурду. Экөөбүз калдык. Менин муундарым титиреп, денеми калтырак басты. Бу аял кызым дебесе экен деп, тиштерими карыштыра тиштеп, чыдай албай отурдум. Аял эчтеке сөз айткан жок. Болгону саамайым ансылады. Көз көтөрүп карай албадым. Колдорда кургап калган жыгачтай көрүндү мага. Аял дени бою калтырап, жүзү бозоруп, эриндери араган күрмөгө келип, бир гана сөздү айтууга чама-чаркы келди. Ал акырын гана шыбырагандай үнү кысылып айтты. "Кечир мени", деди. Мен унчукпадым. Ал колуна чүпүрөккө орулгон бирдемени алып чыкты. Аны акырын ачып, таберик буюмдай сылап мойнума илди. Ал алтын чынжырча, лотостун сүрөтү бар медальон эле. Ордуман турдум. Мени мага баш ийбеген сезим бийлеп алды. Эми эстесем, ал менин балалык кекчилдигим экен. Кекчилдигим аны ушундай жазаладыбы деп да азырга чейин ойлоном. Экөөбүз бири-бирибизге сөз айта албай ажырадык. Кийин баягы мени алып барган аял келди. Мен дагы бушайман боло баштадым. Ал мени көрөөрү менен ыйлап жиберди. Эчтеке дебей эле өпкөсү көп ыйлап жиберди. Акырында мага айта турган сөзүн кыйналып, кысталып айта албай турду. Акыры айтты. "Апаң өзүн өзү асып алыптыр", деди да эчкирип ыйлап жиберди. Аял көп кыйлады. Акыры ыйын басты. Менин көзүмөн бир тамчы жаш чыкпады. Эмнеге андай болду, азыр да түшүнбөйм. Бу алтын чынжырчаны интернатта класс жетекчибизге берип салсамбы деп да жүргөн элем. Бу сөздү уккандан кийин аны эч кимге бергим келбеди. Деди кыз, оор ултунуп. Апамдан калган жалгыз таберик. Аны ага ким белекке берген, эч ким билбейт. Айтмакчы, тиги аял менен акыркы жолукканымда ал мага бир сөз айткан эле. "Билесиңби, сенин атаң бар. Таанымал киши, Чириген бай деген. Анын аты жөнүн дарегин билсем сага айтам" деген. Ошо бойдон өзү да жоголду. Кыз алтын чынжырчадагы медальонго тартылган лотосту көрсөтүп мындай деди. "Лотос жапондордун арулук менен ыйыктык символ экен. Мага түк оошпогон символ экен", деди кыз. Каш карайып, түн түштү. Жамгыр дале куюп атты. Шаарга жакын калды. Экөө бир баска тыным кармап, үн сөз жок. Бир маалда кыз Садыкка кайрылды. "Ушул жерге бир аз токтоп турсаң болобу?" деди кыз. "Ыйлагым келип атат." Садык кызды бу абалын түшүнө бербедиби? Жана эле эч кыйналып кысталбай айтып жаткан сөздөрүнүн салмагын эми сездиби? Же чындап ыйлагысы келип, ичиндеги букту чыгарып алайын дедиби? Садыктан ушинтип суранды. Машина жолдун четине токтоду. Шаарга жакын калганы жамгыр селдей түшкөн экен. Садык кыз отурган эшиктин кнопкасын басканда баары ачылды. Кыз машинеден түшүп, 10-15 метр жерге барып туруп калды. Эмне деп, эмне кылып атканы Садыкка билинбеди. Ал ордунда эле катып турду. Кыздын бу айткан сөздөрү ушусам, Садыктын көкүрөгүн жыртып кетти. Бу аялды ал эч өзүнүн Аселине окшоштура албады. Окшоштурбайын десе, баары ошо Асел тууралуу айтылгандай. Бу аял Аня эмес, Асел экендиги айрып алгыс окшошуп турбайбы? Ал болбосо бу кыздын көкүрөгүндөгү алтын чынжырча так эле качандыр бир убакта Садык Аселге тартуу кылган, болгондо да лотостун сүрөтү түшүрүлгөн таберик буюм болуп турбайбы? Бул жашоодо окшоштук көп. Бирок бул окшоштук эч бир жоромолго дүлөшпөй турат. Антейин десең, ойлордун баары уюлгуу Аселге, ошо Садыктын Аселине барып такалып атпайбы? Анда бу кыз ким? Садык бу ойдон от баскандай жаа бою секирип алат. А тууралуу ойлогусу, ой болжогусу да келбей турат. Кыздын Аселге коюп койгондой окшоштугучу. Бу жөн эле Садыктын көкүрөгүн тырмакан түкшүмөлбү же ачуу чындыкпы? Аселди акыркы жолу ал кош кат көргөн. Коңшулары кызын Дон Малюткага таштап кетиптир дегенин да уккан. Бирок мунун баары Аселдин колуна келмеген эмес эле. Кантип?
Uşu суроону Садык өзүнө миң ирет берип жиберди. Жоопту кимден угат, кимден алат? Садык сыртта суюлуп бараткан жамгырга туруп алып, көкүрөгү каканактап ыйлап аткан кыздын жанына басып келди. Кыз аны көрүп катуу эчтекеге жаа бербеген ый менен көздөрүн он талаа кылып ыйлап кирди. Все надоело. Не хочу жить в этом паршивом мире. Не хочу. Кыз өзүн өзү жоготту, албуттанып кыйкырып, жер тепкилеп, чаштардын колу менен катуу кармап, ый аралаш бакырып атты. Жашагым келбейт. 1 мүнөт да жашагым келбейт. Баарына тоюп бүттүм. Тоюп бүттүм, өлгүм келет, өлгүм. Деп азат бою тик туруп көкүрөгү өрттөнүп турду. Анын бу жашоосу, анын бу өмүрү азыр түккө арзыбай, какарактаган жара сириңдеп турду. Жашагым келбейт, келбейт, келбейт. Деп жүрөгү тутуп ийди кызды. Садык кызды көкүрөгүнө тартып бекем кысты, катуу кысты. Кыздын ыйы калтыраган абалы акырын жасыла баштады. Садык кызды көкүрөгүндө кучактап турду. Кыз өзүнө келип, Садыктын кучагында кыймылдабай туруп калды. Кечир. Кээде жүрөгүмдө бугумду чыгарып албасам, жарылып кетчүдөй болом. Деп кыз Садыкты өйдө карады. Биринчи жолу көкүрөккө кысканчылыкту сездим, деди кыз. Кеттикпи? Деди Садык. Экөө машинеге түштү. Жамгыр бир аз гана дыбырттап басылып баратты. Садык кызды туңгучка таштады. Колуна конвертке салынган акчаны карматты. Кыз унчукпай алды. Эчтеке деген жок. Садык үйгө келди. Ал эми ушунун баарынан кийин кантип уктай алат? Түн ооп калса да бөлмөсүнө батпай ойдолуктап чыкты. Ой кыйнады. Уйкусуздук кыйнады. Кулагында белгисиз зымгырактаган үн ойноп турат. Тамырлары кысылып, аба жетпегендей кыйналып чыкты. Терезенин алдына келди. Түнкү жамгыр дагы күчөдү. Терезеге жабыла жааган жамгыр сыртта гана эмес, анын ичинде да жаап атты. Ал жамгырдан айырмасы, Садыктын терезенин алдындагы жамгыр көз жаштан ачуу, туздуу, шортуу жаш эле. Сен бирөөгө окшош экенсиң, деген кыз Аселден калган кызыбы? Жок, жок. Ага түгү окшобойт. Ага тагдырлаш, тамырлаш, өмүрлөш кылып окшобогон дал келүү чыгар. Бу ойго гана Садык өзүн жоошутат. Ушу ойго гана өзүн алаксытат. Бу таңды уктай албай тикчиип тосуп чыкты. Таң заар ысык атага жөнөдү. 2 күндөн кийин заводунун ачылышы. Садык жумуштан кеч чыкты. Асман жыртылып калганбы, кайрадан жаан башталды. Жол бою эми аны жамгыр коштоп жүрөт. Шаарга кеткен жолдун айрым жерлеринде кыян жүрүп, жамгырдан көз ачылбайт. Ал ушу жамгырлуу түндө кызды эстеди. Кантты экен деди. Азыр да ушу жолдон өтөт. Абал ким көрүп калабы? Шаарга кирип келгени жаан 2 эсе күчөдү. Көздүн акыркы жамгыры өчү бардай 4 күндөн бери токтобойт. Садыктын терезелери булоолонуп жол алды жакшы көрүнбөйт. Машинелердин чакчайган жарыктары да мындайда ийнедей көздү сайып турат. Жолдун үстү күзгүдөй жалтыраган агын сууга толуп, машинелерден 2 жакка чачыраган суу атырылып келип алдыңкы терезеге жабышат. Адатынча Толстой көчөсүнө чыгып, айрылыштагы 2 ачаки чолок көчөгө бурду. Бу чолок көчөнүн ортосунан жыра тартып суу жайылып кетиптир. Садык 2 тарапты алаң-алаң карап, баягы кызды издейт. Алдынан чыгып калабы деп. Суу баскан көчөнүн өңгүл-дөңгүлү билинбей, кай жерде кай чуңкур бар экени көрүнбөй турду. Алдынан чыккан машина фарасын чак-чайта жандырып, бет маңдайынан чыга берди. Арттан да бирөө келатты, оңду-солду карабай. Садыктын машинесин дарактын алдында далдоо жерде кол чатыр көтөрүп, пааналаган кыз таанып калды. Ал машинени утурлай чыкканда, береги чакчая фарын жандырган машина аны жөөлөп алдынан чыкты. Садык оңго катуу буруп жиберди. Сол тарабынан ачуу үн чыкты. Адамдын үнү чыкты. Караса жолдо баягы кыздын кол чатыры учуп баратат. Ал каяктан чыга калды, Садык аны байкаган жок. Жүрөгү алкымына тыгылды. Көзүнөн от чыкты. Кызды уруп кеттиби? Бу тушта кыз Садыктын машинесин утурлай чыгып, алдына жакын келип калган эле.
Ал чакчайган жарыкта кыздын жол четинен чыга калганын көрбөй калып, береги машинеден кача коем деп катуу бурганда сол капталдан үн чыкты. Ачуу бакырган үн угулду. Садык машинени токтотуп сыртка атып чыкты. Дөңгөлөктөн 3-4 метр ары чалкасынан оодарылып, кансыраган кыз жатат. Садыктын не кыларга шай келбей, жүрөк кабы ыдырап кетти. Бул кызды кашайып байкабай калганын көрсөң, көзүң соолуп түшкүрдүккө. Садык ала сала 3-4 тоголонуп кеткен кызды кансырап, бети башы канжалаган кызды эки колу менен жерден алды. Колу менен кызды жерден көтөрдү. Анын денеси муздап баратыптыр. Бешинеси кан. Колу жансыз, жеп-жеңил. Көздөрү жумулуп баратты. Жүрөгү де түпкүрдөн билинер билинбес согуп атты. Садык колу менен кыздын канталаган жүзүн арчыды. Көкүрөгүнө бекем кысып, жүрөгүн тыңшады. Эки колунан сөлөк качкан, жаштары жазылып бактыдай жеңил денеси Садыктын колунда турду. Кыздын билинер билинбес көзү ачылып, ал бүдөмөк Садыктын жүзүн көрдү. Көзү акырын гана ачылды. Кыз акыркы күчү менен дилин күрмөгө келтирип Садыкка алсыз үн менен "Сен мага ата болчу" деди да Садыктын колунан башы шалк эде солго бурулуп көзү жумулду. Садыктын жүрөгү лак-лак согуп, көзүн туман чалып, көкүрөгү күйүп турду. Кыздын бетине жааган шыбыргак жаан аны уйкудан уйгута албады. Асман төгүлүп ыйдап турду. Садык түбү тешилген асманга, кара түнгө, чексиз ааламга, бу дүйнөгө батпаган арманга, ааламда өрттөгөн күйөткө, талашсыз да, каргышсыз да жашай албаган пенде өмүрүнө, армандуу аселине, шор турмушта жакшылык көрбөй, канаты сынып колунда турган кызга, жашоонун ак карасы менен теңсиздигине, түбү түшкүр дүйнөнүн бу адам баласынын башына салган каргашасы менен тозогуна, арманы менен бактысына, түбөлүк түркүгү болгон жалганына, жамгырлуу түндөгү ар бир үйдүн терезесине, жарыгына азаптуу үнү жетчүдөй колтугундагы кызды бекем кысып, ааламды жаңыртып бакырды. Деген катуу, ачуу үн бу жаңбырлуу түндө оомал төкмөл ааламдын кучагына кирип кетти. Шыбыргак жаан бармактын башындай каргайланды.